Депутат Шайырбек Ташиевди күч органдары торый баштадыбы? Эгерде Шайырбек Ташиевге карата команда берилсе, аны камакка алууга күч органдарынын кызматкерлери даяр турушабы? Бул боюнча көмүскөдө кептер козуду. Ага карата компроматтар соц тармактарда тынбай чыгууда. Негизинен байлыктары боюнча бир канча күндөн бери эле эл ичинде талкуулар күчөдү. Азырынча өзү үн ката элек. Маалыматтык чабуулдар жөн жерден эле жанданбаса керек. Жыйынтыгы кандай чечилет? Кеп мына ушунда. Булак арба. Жаңы эдулар басып албайбы? Коңгантиевдин жерлери, мүлктөрү мамлекетке өтсүн. Мандатын тапшырган Кубанычбек Коңгантиев камалды. Элдин талабына жараша ага карата мыйзамсыз баю, коррупция беренелери коюлганы кабарланды. Эми 100дөн ашуун жерлери, имараттары ачык айкындык менен мамлекетке өткөрүлүшү зарыл. Ортодон жаңы эдулар олжолоп кетишпесин. Туурабы? Натыйжада Коңгантиевке ушунча байлыктарды ыйгарууга жол берген мурдагы мэрлер азыркысы да барбы? Айтор дээрлик жоопту кызматтардагы адамдарда тергөөгө алынышы керек. Эриде коррупциялык схеманы сындыруу шарт. Анан калса Кубанычбекке окшоп мамлекеттин эсебинен байыгандар дарбын. Алардын да жеп ичкендерин, оп тарткандарын коомчулукка жарыялап, жазалоо жараянына убакыт келип жетти. Мына ушундай көмүскөдөгү коррупционерлерге карата адилеттүү күрөш башталганда бийликтин рейтинги өсөт. Булак арба кейжи. Канча президентке кошомат кылды? Улан Примовдун байлыктары текшерилсе. Ар бир президенттин тушунда депутат болгон Улан Примовду элибиз тереңден тааныбаса да, саясий чөйрө билип калды. Бул киши парламенттен Садыр Жапаровго жагалданып, пахта койгондой сүйлөгөнүн көрдүңөрбү? Суроо жообун так кылбай айландырып эле мактоого өткөнү кызык. Бийлигиң турганда көзүңдүн кареги менен айланган мындай депутаттардан абайлоо парз. Улан Примов эртеңки күнү башка президентти да алкашы мүмкүн. Ишенбесеңер өткөн чагына карап көргүлө. Көмүскөдөн кимдерге гана кошомат кылбаган, мунун да байлыгын текшерип койсо болобу? Олуттуу суроолор, убагы келгенде тагдыры жаргасылабы? Баам сала туралы. Булак арба кейжи. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.